4 декабрь Манас эпосунун күнүнө карата өткөрүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында үстүбүздөгү жылдын 6 ноябрында Манас улуттук академиясында улуу манасчы Саякбай Каралаев туулуп өскөн Ысык Көл облусунун Ак Өлөң айылындагы номер 11 Саякбай Каралаев атындагы орто мектебинин окуучулары жана мугалимдери менен жолугушуу болуп өттү. Ысык Көлдөн Бишкек шаарына сапар карытып келген окуучулар адегенде академиянын президентинин милдетин аткаруучу Назира Алы кызы менен жолугуп, андан соң Манас улуттук академиясынын алдындагы Айкөл студиясында Саякбайга саякат берүүсүнө катышышты. Аталган мектептин окуучулары класс жетекчиси жана айыл тургундары болуп, Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгына карата Аян аттуу кыска метраждуу тасма тартышкандыгы тууралуу маалымдашты. Ага катышкан актерлор жана кадр сыртында калган жаратуучулар тасма тууралуу төмөнкүлөрдү айтып өтүштү. Фильмдин аталышы Аян деп аталат. Бизге бул фильм жөнүндө конкурс келген Балчы шаарынан. Биз ошол конкурска катышып, ошол конкурстун негизинде ошол кинону тартып калдык. Бул негизи кинонун сценарий биздин өзүбүздүн класс жетекчибиз Айтбекова Жанара Айтбековага таандык. Режиссер балдарыбыз 2 бала бар. Болотбеков Арсен жана Олжобаев Батырхан. Ушул балдардын жана эжебиздин аркасында ушул ийгиликке жетип отурабыз. Главный ролдо 3 роль болду. Саякбайдын кичинекей бала чагын, кандай күндөрүн өткөнүн, атайын тоо таштарлап, баштан өткөндө аян берген жеринен таштын жанына кой жайып жүрүп уктап калган аян берген жерине чейин барып, өзүбүз боз үй тигип тартып келдик. Ошо Сиз кайсы ролду аткардыңыз? Мен Саякбайдын орто жаштагы ролун аткардым. Аян бергенден кийин биринчиси Каныкей кирип, андан кийин Чубак Сыргактар кирген. Ошондогу Манас айтып баштаган ролун аткардым. Биз билгенден ошо Аян тасмасын тарткан турбайбы сиздердин мектептер? Ошол жакта роль жараттырсыз. Ошол роль жөнүндө айтып берсеңиз. Мен ал ролго эжейим чакырып калды, ушу Саякбай Каралаевдин бала чагын аткарып бересиң деп. Биз аяка режиссер байкелерибиз менен болуп тоо жака барып тартканбыз, тоонун боорунда үңкүр бар болчу. Ошо үңкүргө барып аткарып, мага айтып турушту, колуңду мынтесиң, ары басасың деп. Мен алардын айткандарын кылып катышып бердим. Кыйын болдубу? Ооба. Өтө эле кыйын болуп, суу саап, эле күн ысык болуп, ушундай күндөр тартканбыз. Тасма тууралуу болгондо кыйынчылыктар болду. Бир күнү погодага карап тартып аттык. Монтаж жактан кичине проблема болуп аттı. А так баары жакшы, менимче жакшы тарттык деп ойлойбуз. Аян тасмасынын режиссеру, сооператору, монтажеру болом. Кинонун жаратуу деген көптөгөн процесстерде аябагандай көп көйгөйлөр пайда болду. Реквизиттин жетишпегендиги, убакыттын кысылганы жана башка көйгөйлөр мындай тоскоол болду бизге. Бирок ошого карабастан биз деген мурунку доорго баргансып, ошол кинону деген кадимкидей жакшы кылып тарткан аракет кылдык да, жакшы сапатта. Күн түндөп монтаждап, жаганга карабай, шамалга карабай барып Кара Тоо деген жөө барып, боз үйдөн бери тийип, көптөгөн кыйынчылыктарын өтүп, аттап өтүп туруп, ошол тасманы тарттык. Андан соң окуучулар академия тарабынан уюштурулган Манас эпосундагы гумандуулук идеялар аркылуу азыркы өспүрүмдөрдү тарбиялоо аттуу тренингине катышышты. Тренингти академиянын президентинин милдетин аткаруучу Назира Алы кызы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Манасчы Рыспай Исаков жана Манасчы теле алып баруучу Азиз Беймырза уулу алып барышты. Байлыкка тунуп жаткандай, бакулат болсун ушул бакыттын балын тапкандай дейт. Тренингтин соңунда окуучуларга сертификаттар, атайын белектер тапшырылып, мугалимдерге ыраазычылык каттар берилди. Жолугушуунун жыйынтыгы Кыргыз улуттук тарых музейинде уюштурулган атайын экскурсия менен аяктады.